стратегиялык мааниси зор болуп, кылым долбоору саналган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна расмий старт берилди. Жалал Абад облусунун Ворошиловка айылынын жогору тарабында турабыз. Расмий ачылышка Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Кытай Эл Республикасынын төрагасынын атайын өкүлү жана Өзбекстандын вице-премьер-министри катышууда. Аталган жол Кыргызстандын аймагында 304 чакырымга созулат. Бул жол курулуп бүтсө, Кытайдан жакынкы чыгышка жана Европага жүк ташуу жеңилдеп, Кыргызстан үчүн бир топ экономикалык алдыга жылыштар болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүн ыкчамдатып, Евразия континентинде транзиттик түйүн катары Кыргызстандын ролун бекемдейт. Аталган долбоор өлкөбүздүн аймактарынын өнүгүшүн камсыздайт. Жаңы инфратүзүм аркылуу соода, туризм жана өнөр жай тармактарынын өнүгүшү ыкчамдап, жетүүгө кыйын райондорго транспорттун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Мындан тышкары темир жолду куруунун жана эксплуатациялоонун бардык этаптарында миңдеген жумуш орундары түзүлүп, өлкөнүн социалдык, экономикалык абалына оң таасирин тийгизет. Кыргызстан Борбор Азиянын так ортосунда жайгашкан чакан мамлекет. Түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батыштан Өзбекстан, түндүк батышынан жана түштүгүнөн Тажикстан менен, түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Дүйнөлүк экономикалык транспорттук каттамда ал деңиз жолуна чыгууга мүмкүнчүлүгү жок. Өлкөдө автоунаа жана темир жол колдонулат. Кытайга 2 жол чыгып кетсе, Казакстанга, Тажикстанга жана Өзбекстанга кирген бир нече жол бар. Темир жол аркылуу Өзбекстан жана Казакстан менен гана туташат. Эки жактан кирген линия тең өлкөнүн ичинде токтойт. Башкача айтканда, башка өлкөгө чыгып кетпейт. Ал эми Кыргызстанга кирген жана чыккан товарлар башка өлкөлөр аркылуу өтүп, көз каранды болуп келген. Ушундан улам кылым курулушу аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу региондун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүдө жаңы доорду баштай турган тарыхый окуя. Ал региондун транзиттик потенциалын толук кандуу ачууга конкреттүү кадам болот. Темир жол долбоору аталган 3 өлкөнү эле эмес, Европа менен Азияны бириктирген транзит. Кытайдан чыккан линия Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга өтүп, андан ары Түркияга, Европа, Иран жана жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттердин темир жолдоруна кошулат. Кытайдан кирген товарлар, алардын портторуна түшкөн товарлар бизге кирет жана башка өлкөлөргө жөнөтсө болот. Жаңы рыноктор ачылат, экономикалык өсүш болот. Эгер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору бүтсө, Кыргызстандын аймагынан жылына кеминде 10 миллион тоннадай жүк ташылып турушу мүмкүн. Натыйжада Кыргызстан транзит үчүн жылына 200 миллион доллардан 1 миллиард долларга чейин пайда көрүүрү маалымдалат. Жогоруда белгиленгендей, темир жол курулушунун Кыргызстан үчүн эң чоң артыкчылыктарынын бири Кыргызстандын географиялык жайгашуусун толук колдонуу мүмкүнчүлүгү. Кыргызстан Кытайды Борбор Азия, жакынкы чыгыш жана Европа менен байланыштырган маанилүү өлкө катары саналат. Долбоор Борбор Азия өлкөлөрүнүн интеграциясын күчөтүп, Кыргызстандын эл аралык транспорттук чөйрөсүнө хап катары өнүгүүсүнө салым кошот. Бул жөн гана транспорттук коридор эмес, бул чыгыш менен батыш өлкөлөрүн байланыштыра турган маанилүү стратегиялык көпүрө болуп саналат. Тагыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Долбоор аймактар аралык байланыштарды чыңдайт, транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына жооп берет. Экономика жаатындагы серепчилер бул долбоор өлкөбүз үчүн бир топ алдыга жылуу болду дейт. Анын ишке берилүүсү менен соода агымы көбөйүп, логистика, тейлөө тармактары өнүгөт. Ар кандай логистикалык борборлор түзүлөт. Анан ошол логистикалык борборлордо биздин ошол жарандарыбыз иштейт. Мына темир жол салып атканда да биздин жарандарыбыз иштейт. Ошентип карап көрсөк, аябай бир топ мындай пайдасы бар нерсе деп айта алсак болот да. Темир жол долбооруна Кытай жана Өзбекстандын ири инвестициялары тартылган. Курулуш 3 өлкөдө тең бирдей жүрөт жана пайдаланууда дагы мамлекеттер өз үлүшүн алышат. Жалпы долбоордун каражаты 4 миллиард 700 миллион доллар. Ошол Кытай тарап 51%, ошондон 2 миллиард доллар
и Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан тарап 1 миллиард доллардан. Калия жолуна получается азыркы учурда биз сүйлөшүүлөр бүтүрдүк. Тору-карттан Макпалга чейин 14-35 миллиметр, Макмалдан Жалал-Абадка чейин 15-20 миллиметр. Bu üç memleket prezidentini Бул үч мамлекеттин президенттеринин артыкчылыктуу саясатынын натыйжасында ишке ашып жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу улуттарды гана бириктирбестен экономиканы алга сүйрөйт. Келечекте Европага чейин болгон чоң транзит агымын аткарат. Долбоор жүк ташууда өзгөчө роль ойнойт. Биз тарапта да жумуштар аткарылууда. Учурда биздин темир жол Жалал-Абадка чейин бар. Алдыда дагы жумуштар аткарылат. Долбоорубуз ийгиликтүү болот деп ишенем. pasajir vagonlarda yetip geldik bugün. Тарыхый бурулушка чыйыр салган темир жол бир топ татаал ашуулардан, капчыгайлардан жана суу үстүнөн өтөт. Долбоордун ишке ашуусунда миңдеген кызматкерлер эмгектенишет. Торугар, Тарпа, Коштөбө, Макмал, Жалал-Абад каттамы ушул багытта өтөт. Бул жол жүк жеткирүүнү жалпысынан 7-8 күнгө, тагыраагы 900 чакырымга кыскартат. Темир жолдун курулушунда дал ушундай артында турган тоолордон 25 туннель казылып, 20 бекет жана 42 көпүрө курулат. Үч өлкөнү бириктирген темир жолду куруу долбоору мындан дээрлик 28 жыл мурда демелгеленген. Ишке ашпай келгенине бир нече ички жана тышкы себептер болгон. Бирок азыр президенттердин саясий эрки коңшу өлкөлөр менен ынак мамиленин арты менен ишке ашууда. Темир жол тармагында 30 жылдан ашуун эмгектенген Омар Жуманазаров иштин башталуусу тарыхый күн дейт. Бул аябай чоң проект. Биз ойлойбуз, не только экономически бир бардык жактан элибиз ушу темир жол өткөн жерлерде жол бар жерде өнүгүү болот. Жол бар жерлерде шаарлар билесетет. Ошо аябай көп жакшылыктар болот деген ойдомун. Темир жол жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн да колдонулат. Мындан улам туризм тармагы алдыга жылат. Анткени тез, коопсуз жана жеткиликтүү транспорттук байланыш туристтердин агымын көбөйтүп, ички экономикага кошумча киреше алып келет. Эл аралык деңгээлде курулуп жаткан темир жол жалпы кыргызстандыктар үчүн маанилүү. Анын ичинде бул расмий ачылышка келген тургундар дагы бул боюнча кубануу менен пикирин айтып жатышат. Анткени бул долбоор Кыргызстан үчүн экономикалык жактан чоң өсүш болот. Анткени Кыргызстан ар бир ташылган транзиттен акча табат. Балыкчыдан Макмалга чейин темир жолу курулуп келип, ушул жолго кошулат. Өлкөнүн түштүк жана түндүгү темир жол аркылуу дагы байланышта болот. Жарандар Кыргызстанда токтоп калган темир жол тармагынын алга жылып жаткандыгын кубатташат. Анткени СССР мезгилинде салынган жолдор иштебей, поезд аркылуу жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу дээрлик токтоп калган. Жалал-Абад облусунун тургундары алдыда көптөгөн жумуш орундары түзүлүп, инфраструктура өнүгөт деп сүйүнүп турган учуру. Пай жол боюнча биз жакшы билебиз. Мен Көкжаңактын жанында турам. Илгери Көкжаңакка поезд каттачу эле. Бүт Көкжаңактагы чыккан шахтадагы көмүрлөрдү, заводдон чыккан нерселердин бардыгын поезд ташыйт эле. Суткасына 4 жолу Көкжаңакка барып келет эле. Эч мындай машина сашына бар болуп, поезд бардыгы иштеп турат эле. Мына эми ушу поезд жол курулат деп өтө жакшы кабар угулду. Илайым ушу ишке ашып, ушу эми бул дүйнөлүк масштабтагы жол болот экен. Азия менен Европа катташа турган жол болот экен. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан кошо кирет экен. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Бул эми экономиканын көтөрүшүнө өтө чоң пайдасын тийгизет, Кудай кааласа. Бул темир жол Кыргыз элине аба суудай эле керек. Себеби бизде деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мына ушу темир жолубуз болсо, экономикабыз өнүгөт. Экономика өнүксө, элдин турмушу өнүгөт. Ошон үчүн мына биздин президентибизге, ушу чоңдорго, өкмөтүбүзгө рахмат. Мына ушинтип жолдорду ачып, мына асфальт жолдорду ачып, темир жолду баштап атат. Кудайга шүгүр, мына темир жолдун ачылышында отурабыз эми ушу. Ушу жолубуз ачылып калса, бүтүп калса, мына туристтер келиши мүмкүн, Европадан келиши мүмкүн, Кытай элинен келиши мүмкүн. Албетте бул жакшы нерсе бул. Эми бул өтө чоң кубанычтуу нерсе, сүйүнүчтүү, элдин баары сүйүнүп атат. Эми бул мурда менен тастазыр темир жол менен ташып Кыргызстан, Өзбекстан, Европага чыгат экен. Бул өтө бизге, мамлекетке көп пайда алып келе турган эме. Ушу биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Таман ташы бүгүн коюлган долбоордун курулушу 2025 жылдын апрель айында башталат. Курулуш жалпысынан 6 жылга созулары айтылууда.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолу бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат. Сыймык Марат уулу, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Жалал Абад облусу.